түнү менен баягы отуруп алып жазадым. Ундары мен ойлойм бул жерде климат да башка болуш керек, суусу башка, жери башка. Булар деген баягы улучшать кылабыз деп эле немелерден кошо берет болуш керек да, жана химический бирдекелерденчи. А бизде Кыргызстанда андайга каражатыбыз жок. Андай кымбат эчтекебиз жок. Анан кандай эми бир арзан бирдекени эле эметип эле анан кийин баягы алмалар курту менен бирок ал жакшы болуш деп ойлойм да. И ундар дагы бир башкача. Нан дагы мындай жесең мындай анан кийин изжога болуп баштайсың да. Кайсы тамакты сагындыңар? Кайсы тамакты мындай Кыргызстандагыдай мындай отуруп жесем деп ойлоп атасыңар? Шашлык. Мына койдун этин салып шорпо. Бул жерде шорпо дейт, бирок ошо шорпо деле аябай коюу да. Биз азыр Германияда Гүндая Салк деген бир доктор бар экен бул жерде. Ошону издеп таптык. Ал айтышат, абдан кыргызча жакшы билет дейт. Кыргызстанга бир канча жолу барган экен. Чын эле Германияда, Берлинде кыргызча сүйлөгөн докторду биз аябай көргүбүз келип атат. Азыр Кош келиңиздер. Келиңиз, саламатсызбы? Келиңиз. Кандайсыз? Рахмат, өзүңүз кандайсыз? Кандай келдиңиз? Жакшы келдим. Качан келдиңиз Германия? 3 күндөн бери Берлинде жүрөбүз. 3 күндөн бери жүрөбүз. Сизди айтышат, кыргызча сүйлөйт дейт, кыргызча билет дейт, Кыргызстанда болгон дейт. Сиз менен маектешүүбүзгө аябай кызык. Ошон үчүн сизди каякта болсо да таап келдик. Рахмат. Бирок алыс жерден келдиңиз анда. Ооба. Мен дароо эле маектен мурун могу көрүп калдым калпакты. Актан арыңгат, бул бизде абдан белгилүү кино режиссер. Бул Светаке деген тасмасы менен Светаке деген. Ошол, эми ошол эле күндө жок, мындан 2 күн мурда анын премьерасы болгон Берлинде. Өзү да келген. Анда мен тааныштырайын да, биздин профессорубуз бүгүн болбойт. Бирок анын экинчиси мына бул жерде, бул киши болсо Karin Schweißgut деген жакшы досубуз. Бизди көрүп аткан Азаттык плюс телепрограммасынын көрүүчүлөрүнө абдан таң калыштуу. Сиз эмне үчүн кыргызча үйрөнүп алдыңыз? Бул кызыктыңызбы кыргызчага? Мурда түркология институтун бүткөм, мына бул Берлинде. Анан түркологиянын ичинде атайын бир тема табыш керек да. Анан кандай болгон жакшы билбейм. Бир ирет менин эсимде ушундай да. Бир ирет белгилүү Ремидордун китебин көрүп, кыргыздар мага аябай кызык да. Анан Тигил Памирден Түркияга качып келген кыргыздар менен жолугуштум. Жолдошум менен Турциянын чыгышына барганбыз. Анан тигилердин айылында 2 жума болгонбуз. Анан ошол үчүн мага аябай кызык болду да. Анан кыргыздардын ичинде уруулары бар. Мына бул уруулар кандай эл түзөт деген суроо чыкканда менин башымда, анткени бизде жок ушундай да. Бизде ушундай уруучулук бар, чын алар силерди абдан таң калтырып турбайбы? Бизде мисалы сиз бул жерде кыргызчаны кантип үйрөнүп жатасыз? Эгерде көп кыргыздар менен сүйлөшпөсөңүз, балким же мындай китептен үйрөндүңүзбү, же кыргызчаны кантип үйрөнсө болот өзү? Же компьютерден Азаттыктын сайтын окудуңузбу, балким кантип? Кээде окуйм да, бирок чынын айтканда анча көп убакыт болбойт да. Мен проект жөнүндө иштейм көбүнчө. Анан текст Санжара деген Сары багыш уруусунун санжарасы жөнүндө иштейм да. Анан текст турат да. Мурда болсо практика болгон көп да. Анткени 93-чү же 92-чи жылынан баштап мен жыл сайын Кыргызстанга баргам. Кайсы жазуучунун чыгармаларын окуйсуз? Кыргызча китептерди окуйсуз, Окуйм, бирок кантип айтыш керек. Көбүнчө илимий китептерди окуйм. Ачыңыз айтмасыз, окуган болушуңуз керек. Окуганбыз, албетте. Анан жакында эле Германияда боз үй тиккен турбайсыңарбы? Кадимки эле кыргыздын боз үйүн тигипсиңер да. Бул боз үйдү каяктан алдыңар, боз үйдү? Же Германияда боз үй барбы, же Кыргызстандан алдыңарбы? Боз үй бул меймандостугубузду билдирип турат. Биз аны Германиядагы Кыргызстандын элчилигинен алдык.
Боз үйдү чоң майрамдарда, мисалы балдардын майрамында, улуттук майрамдарда элчилик менен биргеликте тигебиз. Боз үй Берлиндин немистердин көңүлүн бурат. Ал меймандостуктун белгиси да. Сиздин аялыңыз кыргыз болсо, өзүңүз немис болсоңуз, балаңыздын аты ким? Атын ким деп койдуңар? У нас есть дочь. Биздин кызыбыз бар, аты Анара. Азыр 3 неберелүү болдук. Аттарын айтып өтөйүн. Рая, Инаят жана Зарема. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Германияга болгон сапарыбыз уланууда, Германиядагы кыргыздар менен жолугушуубуз дагы эле уланууда. Азаттык плюстун студиясын бул жака албетте көтөрүп келе албайбыз, ошон үчүн биз ачык асманда эле азыр Берлинде окуган өзгөчө биз ушул Европада окуган жаштардан Кыргызстан чоң үмүтүбүз бар. Булар чет өлкөдө билим алып атышат, келечекте Кыргызстанга барып чын эле кандай жардам этет өлкө үчүн, Германияда жашоо кандай, студенттердин окуусу кандай, ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Сынагыдан четпей туруңуздар, бизде азыр ондогон жаштар келди, Азаттык плюстун көрөрмандары көпчүлүгү. Биринчи суроону берейин, эже, айтсаңыз, Германияда кыргыздар окуп жана иштеп жүргөн студенттер көп дедиңиз, алар кантип үлгүрүшөт, кантип жетишет? Бул жерде окуу системасы бир аз башкача. Негизи биздикиндей эмес, күндө университетке барып, күнүгө ошо жерде жарым күн отуруп, андан кийин белгилүү убакта экзамен берүү деген жок бул жерде. Анткени бул жерде баштан аяк өзүң пландайсың окууңду. Эгерде бош убактың болсо, ошо бош убактыңда иштегенге мүмкүнчүлүк берилет. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар менен бул жактагы окуу жайлардын бир аз салыштырып өтсөң, мындай кыскачаракчы, кандай чоң айырмачылык? Айырмачылык ошол Махабат айтып кеткендей, бизде советтик система окуу. Университеттер бүт баары уже эрте бүт баары пландаштырылган. Бул жакта болсо ар бир студент өзүнүн тандап сабактарды расписаниянын дагы ошого жараша, өзүнүн убактысына жараша коюп, анан ишке дагы ошондой убакыт бөлүшөт да. Мисалы Бишкекте окуган студенттер айылда ата-энелерден акча алышат. Германияга келгенден бери бир жолу Кыргызстандан акча салдыбы? Же сен саласыңбы? Кандай? Жок, негизинен бул Кыргызстандан акча салган, мисалы бир аз акча салган, биякта почти эч нерсе деле болбой калат. Эми Кыргызстанды баардыгы билгендей сала турган деле азыр ситуацияда эмес. Бирок бул биякта жогоруда айтып кеткендей, студенттер биякта өзү иштеп, өзү окуганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошого жетишсе болот. Эми ал нерсе менин оюмча ар бир студенттин өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн аракетине жараша болот деп эсептейм да. Ошондуктан мен ойлойм, жетишсе болот. Мен колумдан келсе анда-санда салып турам, бирок мен бияка акча үчүн келбегенден кийин аларга уже мен жетиштүү айткам, мен акча сала албайм. Мен колумдан келсе салам, салбасам сүйүнгүлө, что биякта өзүмдү өзүм камсыз кылып окуп жүрөм. Ошого Кудайга шүгүр десеңер болот деп айткам ачык эле. Бирок аябай эле бул жакта Германияда десе бай элестетишет. Чын эле сиз дагы ошондойбу? Мисалы айтсаңыз, Кыргызстан бул жакта Германияда жүрөм десеңиз, досторуңуз SMS жазып, балким интернеттен кат жазып, акчадан кичине кайрылышпайсыңбы? Европада жүрөсүң да сен да. Мисалы, мен өзүм карапайым эле мугалимдин кызымын. Үйгө анда-санда жардам бербесем, үйдөн 1 сом 1 тыйын дагы албайм. Алганда мугалимдин акчасын орто эсеп менен салганда где-то 5000 сом табат апам. 5000 сом биякта 100 еврога бир айда эчтекеңе жетпейт да. Бул менин жолдошум, аты Илья, өзү Болгариядан болгон. Кыргыз тамактарын жасап берет атасызбы? Албетте да. Мисалы кайсы тамакты жакшы көрөт? Пловду аябай жакшы көрөт. Дайыма эле плов качан жасайсың деп мендей кыйнайт. Кыргызча 1-2 сөз үйрөт алдыңызбы? 1-2 сөз билет. Киргизче сөйлөсөңбү? Рахмат. Сиз айтсаңыз, бизди көрүп отурган телекөрүүчүлөргө, Нурзат, Германияга келиш үчүн азыр мисалы Германияга келип сапаттуу билим алам деген Кыргызстандын айылында жашаган окуучу 8-9 класста окуйт, бардык аймагында. Алар азыртан кантип аракет кылыш керек? Эң биринчи тилди үйрөнүш керек. Тилди үйрөнсө, ар кандай программалар бар да, ошондой программалар менен келсе болот. DAT деген программа бар. Алар болсо, мисалы 1 айлык, 3 айлык, 1 жылга, же болбосо Au-pair программалары. Жана ошондой эле көп эле программалар бар да. Goethe институт аркылуу дагы көп эле студенттер келишет. Ошону Германиядагы өзү каржылап турат да. Мисалы үчүн мен айтып кетсем,